Көңүл буруңуздар. 78 000 доллар бир аз кеми бар артында турган 2 бөлмөлүү жер үй сатылат. Жери дакенен 14 сотук жер тилкесинде жайгашкан, кошумча дагы жерлери бар. 15 сотуктай суулуу жер бар, ал жерге шал эгесиздер. 40 сотуктай жерин каалагандай кылып пайдалансаңыздар болот. Кайракы жер чөйүн чабып пайдаланасыздар. Эми тугандар, бул кайсыл жерде жайгашкан десеңиздер, Өзгөндүн Мырзакесинде. Өтө сонун мечит, мектеп, бала бакчаларга жакын бүт сос объектилер айланаңызда. Кече жакында жаңы больница түшпөдү беле? Ал ошол силерге жакын эле жерде Наркы көчөдө жайгашкан. Эми бул жерде тандыры бар, очогу бар, тоо кепеси бар, отундар ошончо. Бул жерде склады бар, эми бузула турган. Анын жанында болсо 5 бөлмөлүү, 1 кабаттуу, 10го 12 болгон үйдүн фундаменти даяр турат. Эми үй салам дей турган болсоңуздар, ага кетүүчү такта каражаттары дагы бул жерде дагы, Наркы жерде дагы орун алган. Эми бул 2 бөлмөлүү жер үйдө бул чоң үйүңүздөр бүткөнгө чейин жашап турсаңыздар болот. Мечит, мектеп, бала бакча бар. Асфальт жакында басылат. Суу светтери келген, түнкү жарыктандыруулар орун алган. Кененирээк маалыматтарды буюрса көчө тараптан даректерди көрсөтөлү, андан кийин дагы улантабыз. Учурда биз Өзгөндүн Мырзаке айыл өкмөтүнө караштуу Коммунист айылынын центринде турабыз. Мырзаке Карашоро центральный көчөсү. Бул жакта болсо Төлөнбай Машарапов мектеби бар. Андан бир аз өткөнүңүздөрдөн кийин Темирбаев Кубат атындагы көчөнү көрөсүздөр. Мындан түз бир 300 метрдей жогору чыгып баргандан кийин Танаев көчөсүнө солго бурулсаңыздар буюрса, ошол жерден ысык маалыматтарды беребиз. Bundan дагы түз чыга турган болсоңуздар, кетсеңиздер Карашоро Большевик айылдары болот. Түз жогору чыккандан кийин сол тарапка бурулуп 50 метрден кийин буюрса жолдун оң тарабына бурулсаңыз дал ушул дарбазаны көрөсүз. Эми бул көчөнүн аталышы Танаев Назарбек 24-чү дарек. Жери негизи кенен экен, кошунакылары ташталган. Үйдүн сырты мына ушундай кумуш вакталыптыр, буюрса бузганга шашпаңыздар. Азыр үйдүн ички бөлмөлөрүн көрсөтөбүз. Кадимгидей дагы 5-10 жыл, 20 жылдай сиздерге жакшы үй болуп берет. Анан жакпаса эми бузсаңыздар болот. Бул чоң үйүңүздөр деле сонун үй болот. 2 кабатка ыңгайланышкан, бирок проект 1 кабат эле болгон. Үй боюнча маалымат бере турган болсок, жүрүңүздөр, бутту жечип гана бисмиллахир-рахманир-рахим. Бул кире бериш жайы убактылуу кухня кылып пайдалансаңыздар болот экен. Андан ичкери кирсеңиздер, буюрса, мына өзүңүздөр көргөндөй, дагы бир кире бериш жайы, печкалуу универсал комната. Ушул жерден печканы жага бересиз, 2 бөлмө буюрса жылуулук менен камсыздала берет. Андан ичкери кире турган болсок, зал, конок бөлмөсү, узун туурасын айта турган болсок, бир 4,5 га 4,5, 5 деле чыгып калышы мүмкүн. Кандай сонун, салкын, кандай болсо дагы неме ылай дубалдан тургузулган үй да. Салкын, кышында жылуу, жазында салкын. Ушул турушу боюнча сатылат. Кээ бир гана эмеректери, буюм тайымдары гана кетпесе, бул үйдө жашай бересиздер. Ошол эми бардык эле шарттары бар экен. Жакшы. Көп деле эски эмес, жаңы эле ремонттоп койсоңуздар, азыркы жаңы салынып аткан 2 бөлмөлүү временкадан калышпайт. Буюрса. Абасы салкын, таза, тынч жай экен да. Сиздерге насип кылган болсун. Жанагы Мырзакенин центринен түз кетсеңиздер, Карашорого, бир аз оң тарапка бурулуп түз кетсеңиз, анда Каракулжага кетесиздер. Айтор жакшы жерде жайгашкан. Каракулжалыктар, Карашоролуктар сиздер ушундай центрден жакшы үй издеп аткандар болсо, сонун. Бул жактан чоң арык агып өткөн. Чоң жаңгактары бар экен, тал теректери, бака теректери, кокон гиластары бар экен, өрүк, айтор бүт бардыгы бар. Тетиги жерде ажатканасы орун алган. Бул жерде такта каражаттары бүт бардыгы бар экен. Артында дагы мына душтун аркы тарабында дагы такта бар экен. Кеңири жетет экен да. Курулуш курам десеңиз. Тандыры бар экен, нан жаап жей бересиздер. Тоо кепеси бар, бул бузулат. Эми фундаментке келе турган болсок, мына ушул бир аз таш, шагыл сиздерге подарка. Сесме поезд тумбаларыңыздарга керек болот. Кире бериш жайы, коридору бул достор, өзүңүздөр көрүп тургандай, айттыгы 12ге 10 деп. Узун коридору,
Бул жер болсо душ туалет. Каалагандай ушу шаардагыдай шарттарды түзүп алсаңыздар болот. Душ туалет бул жерде болдубу? Бул болсо дагы бир спальный бөлмө, ата-энелер уктоочу бөлмө болсо, бул зал, конок бөлмөсү. Бул буруштагы бөлмө детский комната кылып кое турган болсоңуздар, бул ашканасы достор. Ашкананы мына ушундай күнгөй бет жакшы жерде болгону жакшы. Мына ушундай өзү бир кабат, бирок 5 бөлмөлүү экен достор. 2 кабат кыла турган болсоңуздар, элестетиңиздер 10 бөлмөлүү болуп калат да. Насып кылсын сиздерге. Мечит, мектеп, бала бакчалар бар дедик, Бул жакта мына жаңы түшкөн больница бар, гимназия бар, кыргыз мектеби бар дагы, орус мектеби дагы бар достор. Документтер так сразу сиздерге өткөрүлүп берилет. Сулуу жерге шал эгип, өзүңүз пайдалансаңыз болот же арендага берип койсоңуз болот. 40 сотукту буйруса, бул жакта кайракы жерде каалагандай пайдаланып, чөбүн оруп, сатып, же өзүңүзгө пайдаланасызбы, айтор ал дагы сиздерге бонус катары берилүүдө. Шаардан, Ош шаарынан 3 бөлмөлүү жакшы райондон батириңиздер болсо, алмаштыруу жолдору дагы каралган. Андыктан эсин номер экран астында камтылган, өзүңүздөр чалып байланышып келсеңиздер дагы болот. Сиздерге насып кылсын, ак жолтой үйлөрдөн болсун. Баса достор, могул сиздердин көчөңүздөр жакында асфальт болот. Шагылдар төшөлүптүр. Бүт баягы эл арасында топтомо иштерине акчалар төгүлүптүр. Суу светтерине бүт бардыгына төлөмөйлөр төлөнгөн. Эч кыжалат болбойсуздар. Карыздары жок. Документтери так өткөрүп берилет. Ассаламу алейкум, сиздерге насып кылсын, уулуу үйлөп кыз чыгарыңыздар, жакшылыктар гана болсун бул жерлерде.